Ошентип биздин бийликтегилер жаңы мыйзам кабыл алышкан. Ага ылайык диний уюмдар каттоодон өтүш үчүн 200ден кем эмес мүчөсү болуш керек. Болбосо каттоодон өтпөйт. Демек сен мыйзамсызсың. Албетте бул мыйзам мусулмандарга тарабайт. Анткени Кыргызстандын 90% мусулмандар деп эсептелет да. Ошондуктан ар бир шаар эмес, ар бир айылда мечиттер салынган. Айыл эле эмес, жөн эле жолдо кетип баратсаң дагы намаз каналар салынган. Ошентип бул мусулмандарга тарабайт. Бул атайын ислам динине ишенбеген башка диндегилерди кысымга алыш үчүн, ошондой кысымга алуу жолу менен кайрадан исламга алып келип, исламдан башка бир дагы динди болтурбаш үчүн түзүлгөн мыйзам да. Муфтияттын өкүлдөрү, имансыз имамдар менен бирге биздин бийликтегилердин кылган иштери улам барган сайын жиркеничтүү, улам барган сайын коркунучтуу болуп жүрүп атат. Ага далил 2016-жылы Жалал Абад облусуна караштуу Алабука айылында бир Иса Теңирге ишенген байбиче каза болгон. Ал каза болгондо так эле куланакта кандай көрүнүш болсо, ошондой ал турмак андан дагы жаман формасына айланып, аларды койдурбай сөөктү. Ал турмак бийлик өкүлдөрү өздөрү барып көмүп койгон жеринен кайра казып алып кетип, аны алып барып православныйлардын көрүстөрүнө алып барып койсо, аяктан да койдурбай, ээн талаага алып барып коюп койсо, аяктан да койдурбай сөөктү. Өздөрүнчө уурдап кетип, бүгүнкүгө чейин азыр белгисиз. Абышкасы байбичесинин сөөгүн каяка койгонун билбейт, үй бүлө мүчөлөрү билбейт. Ушундай акыбалда жүрөт. Ал жөндө массалык маалымат каражаттарында баарында айтылган. Интернетке кирсеңер, ал дагы бар. Азыр биз ошого кирип карап көрсөк. Мына могул YouTube'га кирип туруп 3 жолу жерге берилген маркум деп жазсаңар, могул чыгат. Азыр биз муну көрүп, анан ошо менен бирге талкууласак. Kim kılgan bolsa öz azabını özü tartat. Beçara cenneti olsun. 78 жаштагы маркумдун жолдошу байбичесинин жай башына келип, анын ачылган кабырын көрүп, кайрадан көзүнө жаш алды. Бирок ал кемпиринин сөөгү ушул жерде жатат деген таризде ага Куран түшүрүп дуа кылды. 5 убак намазга жыгылып, 50 жылга жакын убакыттан бери бирге жашап келген карыя айылдаштарынын жубайы тууралуу айткан сөзүнө кошула бербейт. Onu topraklarda meme sürüp koygan eli. Açkan okşaydı Açsa gerek de. Nege bunday karşı olup atışat? Kim bilet endi men, bilbey kaldım ben. Mozaçada endi qaysi insan şunday kıldı men bilbeyim. Ana üstünde Kuday turuğu, men hiç kanday işenbeyim. Ayalın üstünde. Ha. Şu mena 49 yıl ömür sürdük, şu menen hiç narkı verdim, hiç kanday boğa men işenbeyim. Kuday'nın yolunda жүргенбиз. Tөл koğanım onu ayba şöyle İncil kitabı okugan öyle oldu da. Ha bular dini satkan anamda. Болгону ошол. Өзүңөр бул жерде көрүп аткандай, болгону ошол. Инжил китебин эмне үчүн окуйсуң деп туруп, башка динге эмне үчүн ишенесиң дейт. Болбосо аласа бересеси жок, карызы жок, доолашкыдай. Кектешкидей бир башка кастыктары жок. Болгону эмне үчүн? Сен эмне үчүн башка динге ишенесиң? Акыры эркиндик бербейт. Өз эркиң менен болбошуң керек. Булардын ою менен гана кей, айткан жанагы ислам динин кабыл алып, ошо менен жашашың керек. Болгон себеби ушул. Мындан аркысын көрүп көрөлүк. Мими шердеп өткөн камлекой мусулмандар ошолордун катарында şu камбирдин рухуна соğun багыштадым. Allahu Ekber, şeyin cenneti olsun. Ya Huda.
Алабука айылындагы Канымбүбү атындагы мазарга мусулмандар жана жергиликтүү христиандар бирге коюлуп келген. Жергиликтүү бийликтин сунушу менен Канымгүл Сатыбалдиеванын сөөгү да 15 октябрда ушул жердеги православ христиандардын жанына коюлган. Бирок дүйшөмбү күнү элдин нааразычылыгынан улам маркумдун табытын жергиликтүү бийлик алып чыгып кеткен. Коюлса, орус коюлсун, бул башка динге өтүп кеткен берге коюлбайт. Эч жерге койдурбай койгон экен. Ээн талаак апарып койгондо ham эл нааразы болуп, жерден ham алдырып таштаган экен. Өзүңөр бул жерден угуп аткандай, бийлик өкүлдөрү өздөрү катышып, өздөрү баш болуп, сөөктү койсо аякка койдурбай, аны православныйлардын көрүстөнүнө койсо аякка да койдурбайт. Ээн талаак алып барып койсо аякка да койдурбайт. Жана эң коркунучтусу, ушуну кылып аткандын баарысы тең бийлик өкүлдөрү өздөрү кылып атат. Куланак айылында кандай окуя болсо, сөөктү уурдап барып бийлик өкүлдөрү чуңкур казып көмүп кетсе, так эле ошондой бул жерде дагы бийлик өкүлдөрү өздөрү келип, өздөрү сөөктү койдурбай, улам бир жерге алып, улам бир жерден касып алып, кайра башка жерге алып кетип, өз билген иштерин кылган. Анан кече түштөн кийин алып келишип эл бардык жетекчилер келди, казып алып, орган жетекчилери алып кетти. Бул жерге коюп атканда кимдердин уруксаты менен коюлду эле, кимдер койду эле? Берге коюп атканда замаким бар эле, айыл өкмөт бар эле. Бул маалыматты райондук бийлик ырастаганы менен маркумду кайсыл жакка барып жерге жайгаштырганын ачыктаган жок. Мына маркумдун сөөгүн бийликтегилер уурдап кеткен дагы бир эмес 3 жолу казып алып туруп, анан каякка койгонун эч кимге айтпайт. Журналисттер барса, журналисттерге да айтпайт. Мына Алабука райондук мамлекеттик администрациясы айтпайт. Абышкасы байкуш издеп жүрөт. Байбичесин кайда койгонун билбейт. Өзү таштарды чогултуп ошого эптеп Куран окуп ошол жерде отурат. Ушул адамгерчиликпи? Бул Кудай эмес, адамга жакпаган айбандык да. Эң коркунучтуусу, муну жанагы мечиттин имамдарына, молдолоруна кошулуп алып туруп, бийлик өкүлдөрү өздөрү жасап жүрөт. Анан элге болсо тетири маалымат берет. Муну деген элдер ушинтип атат, элдер ушундай кылды деп. Эл эчтеке кылган жок. Муну бийлик өкүлдөрү менен мечиттин молдолору, муфтияттын молдолору чогулуп алып туруп, анан ушундай жаман иштерин кылат. А элге тетири маалымат берет. Жок, бул эл деп элге жаман коет. Аны маркумдун кызы дагы айтып берип атат, эл эчтеке деген жок дейт. Аны бийлик өкүлдөрү келип ушундай, молдолор келип ушундай ишти кылды дейт. Мына окуп көрөлүк андан аркысын. Болгону эл арасындагы тынчтыкты сактоо максатында ушундай чечим кабыл алышканын билдирди. Райондун имамы болсо башка диндеги жарандар, мусулмандар менен бирге көмүлбөш керектигин кошумчалады. Ар бир адам болгондон кийин ал көмүлүүгө укуктуу. Ал кайсы мазар болбосун көмүлгөнгө укуктуу. Бирок ал мусулмандардын мазарында эмес. Мен жооп беришим мүмкүн, райондун баш имамы катары биз Алабука айылын Бул айтып атат. Ар бир адам көмүлгөнгө укуктуу, бирок мусулмандардын арасында эмес дейт. Эгер андай болсо, эмне үчүн православныйлардын көрүстөнүнө койсо аякка койдурбай койдуңар? Эмне үчүн ал эле эмес, ээн талаак алып барып койсо аякка да койдурбай койдуңар? 3 жол казып чыктыңар. Андан аркы калпын угуп көрөлүк. мусулман калкына жооп бере алам мен. Ал баптистке, христианга, жахабанын күбөлөрүнө мен жооп бериштүү шартым эмесмин да. Кимдегин бир адамдын абырын жашырган болсо, Аллахым сенин кыямат абырыңды жашырат деди. Биз кече түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атканда айттык. Кегиле, ушул аялды абырын жашырып көмүп койгула. Аксакал анын күйөөбү 5 убак намаз окуйт экен. Жок дегенде ошонун урматы үчүн жашырып койгула десек, эл эртеңки күндө биздин мазарыбыз баптисттердин мазары болуп кетет. Ошо жахабанын күбөлөрүнүн мазары болуп кетет. Башка динге өтүп кеткендердин мазары болуп кетет деген максатта койбой койду. Ар бир адам өзүнүн атасынын алдына жаш адамды койгусу келбейт. Эл чыккан. Ал имам мен мазарыма койдурбайм же башка кылам деп айтылган эмес. Эл өзү көтөрүлүп койдурбай жатат. Бул жерден дагы бул молдонун калпы. Бул айтып атат.
имамдар айт, эчтеке кылган эмес. Эл өзү көтөрүлүп ушинтип болбой койду. Мен барып айткам деп атат. Кой эптеп коюп коелук деп. Эгер андай болсо бул фатвачы. Бул фатвада муфтият чыгарган фатва турбайбы бул жерде? Кыргызстан мусулмандарынын диний башкармасы ислам шариятынын негизинде муртаттын башка динге өткөн кишинин сөөгү мусулмандардын мүрдөсүнө коюлбайт деп фатва берет. Бул фатваны Кыргыз Республикасынын аймагында бардык мусулмандардын аткаруулары талап кылынат деп турбайбы? Мына буга чейин айтпадым беле? Булардын бийликтин дагы могул молдо имамдардын дагы ыкмасы ошол жанагы мафиоздордукундай. Бардык кылыктын баарысын кылмышты өздөрү кылат. Бирок башкалардын кол аркылуу анан жоопкерчиликти башка бирөөгө отура салып чыга берет. Жок, мен мечитке тиешем жок. Аны эл деп коет. Анда ушул молдого суроо берип көргүлөчү. Могу фатваны билбейсиңби такыр деп. Эгер билсең, анда эмне үчүн сага муфтият авторитет эмеспи? Эмне үчүн бул фатваны аткарбай, анда элдерге барып туруп, жок коюп коелук ушул эптеп деп айттың деп. Анда эмне? Муфтияттын авторитетин кабыл албайсыңбы? Чыгарган фатвасына баш ийбейсиңби деп сурап көргүлөчү. Эгер баш ийсең, анда эмне үчүн элдерден сурап атасың? Калп эле. Бул элден сураган эмес, антип коюп коелук деп. Мына бул фатвасы турбайбы? Булар өздөрү чыгарып туруп Кыргызстан боюнча таратып, такыр койдурбагыла деген. Мына турат фатвасы бул жерде. Бул өткөн сабакта да көргөзүп берген. Андан ары. Молдо кем эмне дейт? Бирок маркум аялдын кыздары бул кырдаалдын түзүлүшүнө молдолор да айтып жатышат. Анткени жашоочулардын баарын алар уюштуруп, элге туура эмес маалыматтарды жайылтууда дешет. Эл деле бизге эч ким деле атырылган, эл деле көтөрүлгөн жок. Эл бир тыптынч элден айланып кетсин. Ошо кылып аткандар, ошо өздөрүнүн эле провокациялары да баягы. Анан бизди эми ошол үгүттөп атыптыр баягы. Даватка чыгышат го. Анан молдолор барышып алып, булар баптисттер деген ушу терроризмден дагы жаман булар. Булар ушундай деп бизге тескери азыр агитацияларды ушундай жүргүзүп атыптыр да азыр. Мына өзүңөр уккандай бул жерде маркумдун кызы айтып атат. Эл эчтеке кылган жок дейт. Эл бизге каршы чыккан жок. Мунун баарысын дүрбөлөңгө салып аткан жанагы молдолор өздөрү. Анткени буларга фатва чыгарып туруп берген ар биринин колуна момундай койдурбайсыңар деп. Анан жанагы эле кылмыштуу топтордун ыкмасына салып туруп кылган ушул өздөрү кылат, бирок элдерге отура салып жок, муну эл деп коет. Эл ушинтип биз эчтеке кылган жокпуз, жок биз эл деп туруп берет. Азырчы ал дин, кайсы динди кабыл алыш бизде эркин мамлекет болгондон кийин ал ар бир адамдын өзүнүн укугу да булчу. Ушул сыяктуу окуя 5 жыл мурда райондун Жойбелент айылында катталган. Баптист деп аталган жарандын сөөгү нааразычылыктардан улам айылдан алыс орун алган тоо арасына көмүлгөн. Өткөн жумада айылдык мүрзөдөн жер берилбеген соң 76 жаштагы айылды да алгач ушул жайга көмүшкөн болчу. Алгач Сары Тала айылынын тургундары айылдагы мүрзөгө коюуга уруксат бербей койгон соң маркумдун жакындары Алабука Чаткал жолундагы мына ушул ээн жерге маркумду жерге беришкен. Бирок бул жердеги айылдыктардын каршылыгынан улам 1 саат жерде жаткан табытты жакындары кайрадан казып алууга аргасыз болушкан. Эки киши урушуп калса, талашып калса, үчүнчүсү келип жараштырып коюшу мүмкүн. Бирок эки ишенимдеги эки түрлүү динди кармаган адамдардын урушу оңойлук менен басылбайт. Жергиликтүү бийликтер үчүн эң жеңил чечим ошол башка динге өтүп кеткендер үчүн жер таап берсин эми. Башка динге өтүп кетип атканда токтотпогон, койгула деп чара көрбөгөндөн кийин эми эң жеңил чечим ушул башка жерден жер таап берсин. Бул Молдокенин сүйлөп атканы эмне дейт? Башка жерден жер таап берсин дейт. Башка жерден болсоң дагы, башка жерден өзүнчө жер алып койсоң дагы аяка дагы көмдүрбөгөн учурларычы? Мына Нарын областына караштуу
Куланак айылында 2008 жыл болгон окуяда өткөн сабакта айтып бердим эле. Анда да койдурбаган. Анда өзүнчө жерге мына расмий түрдө алган күбөлүк турат. Муну экинчи копиясы Нарын райондук администрациясына чалсаңар турат. Мына номеру бул жерде турат. Ошол жерге азыркы күнгө чейин сөк коюлган жок. Андан бери 15 жыл болду, 2006 жылы алынган. Өзүнчө жерге дагы койдурбайт. Анткени бул жерде жер талаш эмес, дин талаш болуп атат. Дин талаш. Булар исламдан башка дин болбош керек, башка диндегилерди кысымга алыш керек, койдурбаш керек, элдердин үрөйүн учуруш керек. Ошентип жалаңанекей исламды гана, ислам дининдеги адамдарды гана бул жерде кармаш керек деген саясатын жүргүзүп атат. Болбосо ушул молдолорго суроо берип көргүлөчү. Курандын кайсыл жеринде эмне себептен же болбосо кайсыл хадисте айтылган көргөзүп бергилечи, кай жерде башка диндегилерди мусулмандардын арасына сөөктү койдурба дегенди сурап көргүлөчү. Эмне себептен койдурбайт экен? Аякта эмне алар урушат бекен бири-бири менен? Эмне себептен аякта койдурбайт экен дегилечи? Булар жооп бере албайт. Булардын ордуна мен жооп берейин. Анткени өткөн сабактарда айтып бербедим беле? Бул деген Курандын 9-сүрөсү 29 аятында момундай деген сөздөр жазылган. Ошондой эле чыныгы динди, кайсыл дин? Ислам динин тутунбагандар менен өздөрүн кор тутуп, салык төлөмөйүнчө согушкула деген. Куран 9-сүрө 29 аятта турат. Өздөрүн кордогула, кор туткула, анан салык төлөсүн. Исламды кабыл алсын деген. Бул менин түшүндүрмөм эмес, ушул 9-сүрө 29 аятка булардын өздөрүнүн аалымы Ибн Касирдин тафсирин карап ачып көрөлүчү. Google'га кирип туруп, англисче мына алим деген Google'га кирип туруп, мону жазсаңар, силерге көргөзүп берейин адашпас үчүн. Мына англисче жазсаңар, Куран тафсир Ибн Касир деп туруп бассаңар бул чыгат. Бул жерине сүрөсүн жазабыз. 9-сүрө. Бул жерине аятын жазабыз. 28-29 аят. Англисче чыгат. Бул жерде арабча, бул жерде англисче түшүндүрмөсү менен. Бирок муну азыр Google аркылуу орусча которуп бер десе которуп берет. Мына которуп берди. Өткөн сабактарда мен айтып бердим эле, 638 жылы Умар ибн Аль-Хаттаб Иерусалимди басып алганда, Иерусалимдин негизги жашоочулары христиандар менен еврейлер болгон. Ошол христиандар менен еврейлерди мажбурлап өздөрү шарт түзүп туруп, анан келишимге кол койдурган. Ал келишимге ылайык христиандарды басынтуу максатында түзгөн да. Ал келишимге ылайык христиандар деген өздөрүнүн динин эч кимге айтпаш керек. Ошол эле учурда өздөрүнөн ислам динине өтөм десе эч кандай тоскоолдук кылбаш керек. Алар эч качан ат минбеш керек, эшек гана минип жүрүш керек. Эшек минсе дагы анын ээр токуму жок миниш керек. Чачтарынын маңдайын кырып салып, жарты шеке калакбаш болуп жүрүш керек. Шылдың болуп. Мусулмандар 3 күнгө чейин алардын үйүнө барып алып, бекер жеп, тамак ашын жеп жатып алганга акылуу болчу. Ал мусулман кетсе башка мусулманы келип жатып алат, ушинтип тебелеп тепсегенге акылуу болчу. Ошол шарттардын баарын бул жерге жаздырган, өздөрү. Ошол шарттарынын бири болуп, өлсө үнүңдү чыгарып ыйлабайсың деген. Атаң өлсө дагы, апаң өлсө да ыйлабашың керек. Анткени мусулмандардын тынчын албашың керек. Ошондой эле өлүп калса мусулмандардын арасына койбойсуң деген милдеттемени алдырган. Мына мен баарысын окуп отурбай эле коеюн, паузага коюп туруп өзүңөр окуп көрсөңөр болот. Бул жерде турат. Мы не будем хоронить
Мы не будем хоронить наших мертвых рядом с мертвыми мусульманами и покупать слуг, захваченных мусульманами. Мусульмандар бұлардың үй-бүлө мүчөлөрүн уурдап кетип турган, а булар болсо кайрадан акча төлөп сатып алып туруш керек болчу. Ошондо эле өлүп калса ыйлабаш керек болчу. Тынч алып барып коюш керек. Ошондо дагы мусулмандар жаткан жерге койбойсуң деген. Бирок бул жөн эле мусулмандар жаткан жерге деп койгон. А чындыгында негизинде такыр койдурбайт. Аны биз жашоодон азыр 21-жылында көрүп атабыз. А муну 638-жылы эле илгери Умар ушуну кылган. Окуп көрсөңөр ушуну. Ушул демократиялык жолду тандаган bir мамлекетте болчу ишпи? Мына муну окуп көрсөңөр, эң жиркеничтүү да, андан дагы жиркеничтүүсү могул Абдурахман ибн Ганма дегени өзү айтып берип атат. Мен дейт муну. Мен өзүм жаздыргам дейт. Я записал для Умара ибн Аль-Хаттаба, да будет им Аллах, доволен им Аллах, условия мирного договора, который он заключил с христианами Аш-Шама. Мен атайын ушул аларды басынкан, кысымга алган, айласынан исламды кабыл алганга мажбур кылган шарттарды мен түзүп бергем деп мактанып атат. Могул Айырсиз Абдурахманы мен ушинтип ушундайларды түзүп бергем дейт. Анан түзүп бергенден кийин аны Умар өзү окуп туруп, мына бул жерде мынча дейт. Оны окусаңар. Когда я дал этот документ Умару, он добавил к нему: мы не победим ни одного мусульманина деп. Мен ушул шартты атайын түзүп бердим дейт Умарга. Мына ушуну мажбурлап христиандар менен иудейлерди кол койдур, Иерусалимде жашаган деп. Анан ал өзү окуп көрүп туруп, ага дагы кошумча кылды дейт. Биз бир дагы мусулманды жеңбейбиз дегенди дагы кошуп койду дейт. Мына өзөгү моякта жатат. Булардын дини ошол. Булардын китеби, Кураны ушуну үйрөтөт. Жалаң жек көрүү, кастык, киши өлтүрүү, өлсө көмдүрбөгөн кыянаттык кылуу, бир айбандыкты гана үйрөтөт да булар. Өзүңөр ачып карап көргүлө, мен көргөзүп бербедим. Онда окуп таанышып чыксаңар, мен баарысын окуп эле коеюн. Буга чейин деле окуп бергем, жана 32 номурдагы буга чейинки видеодо карасаңар, Пакт Умара деген. Могул сөөктү койдурба деген каяктан келип чыккан? Мына Куранда жазылып турат, женде арабча Куран менен аятта жазылып турат, астында ошого түшүндүрмө берип атат. Мына аны момунтип кордош керек аларды. Башка диндегилерди ушинтип кордосоң, анан мажбурлап аларды исламга алып келиш керек деп үйрөтөт. Муну окугандан жиркенесиң. Жиркеничтүү. Эми муну булар болсо ушуну кылып атат. Бул молдолордун башына айлантып аткан бул дини өзөгү ушул. Молдо деген бул жөн эле сабагы буларды кылып аткан. А булардын мээсине айлантып ушундай ылдый пас деңгээлге түшүрүп аткан бул булардын китеби, Куран китеби, дини ушуну үйрөтүп атат. Мына ачып карап окуп көргүлө. Муну мен жазган жокмун, өздөрү мусулмандар жазып, өздөрү интернетке киргизип коюп койгон. Мына ушундай кылып жашаш керек, ушул туура деп үйрөтүп атат. Эми так эле ушул Алабукадагы болгон окуяга байланыштуу башка видео чагылдырып атат. НТС. Саягы бул мына НТС экен. Бийликтин камчысын чапкан, жалган маалымат тараткан канал көрүнөт. Анткени бул жерде жалган маалыматтарды таратып атат. Бирок ошондун арасынан биз булар өздөрүнүн айыбын өздөрү ачкан жерин дагы таап берем. Азыр ошону угуп көрөлүк, анан сөздү улантабыз. 13 октябрда көз жумган 76 жаштагы Каныгүл Сатыбалдиеванын сөөгү 3 жолу жерге берилди. Буга Жалал Абад областынын Алабука районунун Сарытала айылынын тургуну болгон маркумдун христианчылыктын баптизм агымын тутунгандыгы себеп болду. Жергиликтүү калк, анын ичинде мусулмандар дагы, православ христиандары дагы маркумга көрүстөнөн орун берүүгө каршы чыгышкан. Акыры жергиликтүү бийлик Сатыбалдиеванын сөөгүн өзү туулуп өскөн мекенине жөнөтүүгө аргасыз болушту.
калп. Бул жерде православ чиркөөсүндө православныйлар дагы койдурбай койгон деген жалган маалыматты айтып атат. Православныйлар эч качан антип койдурбайбыз деген эмес, тарыхта болуп көргөн эмес. Анткени алардын дини ага жол бербейт. Буга чейинки видеодо көрбөдүкпү? Аны касып алып кеткендер кимдер болду? Бийлик өкүлдөрү өздөрү болду. Өздөрү катышып. Кайра дагы видеону артка жылдырып көрүп көрсөңөр болот. Аны азаттык тарткан. Бул НТС болуп атат. Анан ошондой эле бул жерден айтып атат, аны өзүнүн туулуп өскөн кичимекенин алып кетти. А буга чейинки видеодон эле көрбөдүкпү азаттыктан? Айтып атпайбы? Азыркы күнгө чейин каяка алып кеткени, бийлик каяка уурдап кеткени белгисиз. Абышкасы жүрөт, өзүнчө таппай таштарды чогултуп алып, өзүнчө ушченде жатат деген таризде Куран окуп. А бул жалган маалыматты берип атат. Андан аркысын карап көрөлүк. Кече күнү жерден алып, мусулман башка динге өткөндөн кийин ал жерден алып өзүнүн координатасы чаткан районуна алып кетишти. 200ден ашкандан кийин, оттоодон өткөндөн кийин, анан кийин булар ушундай жер ажыратып берилген да. Ал жерде булар жыйырмага жетип жетпейт, булар андан деле аз болушу мүмкүн. Ошого мындай жер каралбайт экен да. Эми түшүндүрүү иштерин жүргүзөбүз эл арасында. Бул да эми туура жол койгулар булар деле. Мындан улам маркумдун кызы Жылдыз Азаева жалпыга маалымдоо каражаттарына берген интервьюсу чындыкка туура келип жаткандай. Себеби анын айтымында райондук имам баш болгон жоон топ маркумдун кызын баптизмден баш тартып, ислам динине өт деп мажбурлашкан. Мына Куланак айылында кандай окуя болсо, так эле ошондой окуя бул жерде кайталанып атат. Үй бүлө мүчөлөрүн диниңен баш тартып, исламды кабыл аласың, анан сөөктү коебуз дейт. Болбосо койдурбайбыз дейт. Буякта деле. А муну молдо бул жерден опровержение берип атат. Жок, андай болгон эмес деп каратып туруп калып айтып атат. Бирок муфтияттын өкүлдөрү шарият буга жол бербей турганын билдиришүүдө. Биз укукту уккандан ошо дин тутуу эркиндиги сакталган мамлекет бизде. Бул жерде дин тутуу эркиндиги сакталган мамлекет болсо сөөктү уурдайсыңарбы, ушинтип? Бул өзү эмнени айтып атканын өзү жакшы түшүнбөйт. Ар кимдин ар кандай динди тутууна болгон өз ыктыяры бар да. Бул жерде мындай да, баягы түшүндүрүү иштери болушу мүмкүн. Бирок эч ким бирөөнү мажбурлап динге өткөзө албайт да. Бул мыйзамда деле бар, динде деле ошондой да. Бул өз адам, ар бир адам өз ыктыяры менен динди кабыл алып жашаш керек. А сөөктү койдурбай, исламды кабыл алсаң анан койдурабыз деген бул мажбурлоо эмне? Булар эл астында такыр башкача маскасын кийет, а кылган иши таптакыр башкача. Буга чейин Алабука районунун акими Сонунбек Акпаралиев баптисттер сектасындагы адамдарды көмүүчү жай даярдалып жатканын билдирген. Бирок жергиликтүү бийлик бул ниетинен баш тартып жатыптыр. Буга протестанттардын аз санда болуп жатканы жөө катары келтирилген. Бүгүнкү күнү башка динди тутумга маркумду жерге берүү боюнча ызы чыккан Сарытала айылында жашагандардын 99% мусулмандар. Болгону 20 чакты гана адам баптизмге берилгендер экен. Здесь касается дин тут болгону 20 чактылар гана кей. Бул жерде жалган маалыматын дагы бул жерден карап көрөлүк. Бул жерде ошол менен бирге эле бул жерден Куланак айылындагы окуяны дагы эскерип айтып атат. Анан ал жерден айтышат, жергиликтүү эл мусулмандардын арасына койдурбай коюп, анан агаротунун чекесине көмүп коюптур деген жалган маалыматты берип атат. Аны карап көрсөңөр. Кыргызстанда прозелиттер, тагыраак айтканда башка динге өтүп кеткендерди көмүү үчүн жер берилбей калган бул биринчи окуя эмес. Мындай жаңжал 2008-жылы Нарындагы Куланак айылында да болгон. Баптисттердин үй бүлөсүндөгү 14 жаштагы бала каза тапканда, жергиликтүү тургундар мусулмандардын мүрзөсүнөн орун бербей коюшкан. Акыры өспүрүмдүн ата-энеси уулун үйүндөгү өз бакчасында көмүүгө аргасып болушкан. Жалган маалымат берип атат. Мусулмандардын көрүстөнүнө коеюн десе койдурбай койгон деп. Каяктагы мусулмандардын көрүстөнү? Мына өзүбүздүн көрүстөн. Күбөлүгү бул жерде турбайбы? 2006-жылы алынган өзүнчө таптакыр мусулмандардыкынан алыс жерден көрүстөн алган, ошо жерге койдурбай койгон. Бул бири. Экинчиси, аны бийлик өкүлдөрү барып түн жамынып сөөктү уурдап барып ак кый ашуусуна чуңкур касып көмүп кеткен дегенди айтпайт. Анын ордуна бул жерге айтып атат.
жок аны агыр отунун чекесине көмүп коюптур деп. НТС бул жалганчылар. Мына жалган маалымат берип атат булар. Эми ошондой жалган маалымат берип атса дагы бул бийликтегилер өздөрү байкабай өздөрүнүн айыбын ачып алды азыр. Ал кандай? Азыр карап көрөлүк. Сөзүнүн башында бул жерден суроо бербедиби? Сөөк каякта көмүлдү эмне болду деп. Анан ошондо бийликтин өкүлү мындай деп жооп берип атат. Азыр көңүл буруп турсаңар. Өскөн мекенине жөнөтүүгө аргасыз болушту. Мына бул жерден бийлик өкүлү өзү айтып атат. Кубанычбек Турдалиев дейт. Жалал Абад областынын Алабука райондук администрациясынын аппарат башчысы. Бийликтин расмий өкүлү мындай деп жооп берип атат. Карап турса, угуп турсаңыздар. Мусулман башка динге өткөндөн кийин ал жерден алып өзүнүн координатчысы Чаткалардан алып кетишти. 200дөн ашкандан кийин каттоодон өткөндөн кийин анан кийин булар ушундай жер ажыратып берилген да. Ал жерде булар 20 жетип жетпейт. Булар андан деле аз болушу мүмкүн. Ошого мындай жер каралбайт экен да. Эми түшүнүп 200дөн өткөндөн кийин, анан каттоодон өткөндөн кийин, анан жер берет экен. А болбосо бербейт экен. Ал эми булар болсо 20га дагы жетпейт экен, эми болду ошондуктан берилбейт дейт. Бул эмнени айтып атат? Бул мына моуну айтып атат. Куланак айылында Нарын областына караштуу 14 жашар баланын сөөгүн койдурбай койгондон кийин ошол чоң ызы чуу чыккан. Андан кийин 6 айдын ичинде бийликтегилер моул мыйзамды чыгарышкан, өзгөртүү киргизип. Можунда 10 деген бар болчу мына. Религиозная организация создается по инициативе не менее 200 граждан Кыргызской республики. Бул жерде 10 деген бар болчу. 10 мүчө болсо болду, аларга каттоодон өтөт деп. Эми алар Куланакта болгон окуядан кийин 2008-жылы муну 200 деген эмне деген максатта? Анткени мына өзүңөр көрүп аткандай, бул жерден айтып берип атпайбы? Буларга жер берелик десек, бул болгону ага деген каттоодон өтүш керек экен. А каттоодон өтүш үчүн 200 киши керек экен. 200 болбогондо эми жүрө берсин дейт. Мына да бир жолу угуп көргүлүчү айтып атканын. Что? Мусулман башка динге өткөндөн кийин ал жерден алып өзүнүн координатчысы Чаткалардан алып кетишти. 200дөн ашкандан кийин каттоодон өткөндөн кийин анан кийин булар ушундай жер ажыратып берилген да. Ал жерде булар 20га жетип жетпейт. Булар андан деле аз болушу мүмкүн. Ошого мындай жер каралбайт экен да. Мына 200дөн өткөндөн кийин, анан каттоодон өткөндөн кийин анан жер берилет экен, а болсо берилбейт. Эгер сен 200ге жеткен жоксуң, бул жүрө бер ушинтип. Бир жагынан молдолор бул фатвасын чыгарган. Башка динге өткөндөрдү мусулмандардын арасында койдурбагыла, жер бербегиле деген. Болуптур. Анда башка жер алалык десең, жок, анда булар муну көргөзөт. Бийликтегилери бир жагынан, экинчи жагынан муну алып чыгат. Жок. Силерге мыйзам боюнча жер берилбейт экен. Эмне себептен? Анткени силер 200ге жетпейсиңер, ошондуктан силерге берилбейт дейт. Муфтият менен бийликтегилер өздөрү биригип алып, ушундай мыйзамсыз эле эмес, ыймансыз иштерин кылып жүрөт. Мына аны бийлик өкүлү өзү айтып берип атпайбы? Ар жактан молдолору муфтияттан фатва чыгарат, койдурбагыла деп. Башка жерге коеюн десең, бийлик өкүлдөрү бул мыйзамын көтөрүп чыгат. Жок, сага жер бергенге болбойт экен. Мыйзамга ылайык. Анткени сен 200 болушуң керек. 200 болмоюнча болбойт дейт. 200 эмес. Мен буга чейинки видеодо айтып бербедимби? 10 эле могул 200дүн ордунда 10 эле киши дегенде дагы бизде каттоодон өткөзбөй 3 жыл бою кармаган. Аягында чет элдик уюмдарга кайрылабыз деп кайта кирип атып, бизден дагы өйдө жакта турган таасирлүү адамдар кирип атып, араң-араңынан каттоодон өткөзгөн. Ошондо дагы каттоодон өтүп, өзүнчө жер алгандан кийин дагы көрүстөн катары ошого дагы койдурган жок да. Азыркы күнгө чейин койула элек. Мына номуру турат, мога чалып көргүлөчү. Нарын администрация, райондук администрациясына чалып туруп, мына момундай күбөлүк барбы же жокпу? Эгер бар болсо, эмне үчүн 15 жылдан бери бир дагы сөөктү аженге койдурбай атасыңар?
Эмне үчүн ошо кезде Субаналиев милициялар менен түн жамынып барып 14 жашар баланын сөөгүн уурдап кетти эле деп суроо бергилечи. Мына бүгүнкү күндөгү биздин бийликтин адам укугу коргоо жаатындагы кылган иши ушул. Адам укугун тебелөө да. Тебелөөнү баары чогулуп алып, анан көшөгөнүн аркасына отуруп алып, билгиспей отуруп жасап жүрө беришет. Жоопкерчиликти башка жакка отуруп эч кимге элге деп коет, болду, эч ким жооп бербейт. Эгер ушундай боло турган болсо, менде бир суроо бар. Бишкектин түштүк тарабында жайгашкан көбүнчөбүзгө белгилүү Атабейт деген мемориалдык комплекс бар. Ал жерде 38-жылы репрессияга кабылган 138 кишинин сөөгү ошченде 38-жылы алып барып, бир чуңкурга көмүп ташташкан. Баарысын атып туруп. Кийин 91-жылы ал ачыкка чыгып, ал сөөктөрдү кайрадан алып чыгып, ошол эле жерге баарысын бир жерге кайра койгон. Ал жерде 138 киши бир жерде чогуу жатат. Ар кайсы улуттан, ар кайсы диндегилер. Ал жерде христианы да бар, мусулманы да бар, иудеи да бар, буддисти да бар. Бүт бардыгы бир жерде жатат. 91-жылга чейин бир чуңкурда жаткан бардыгы. Менде суроо бар. Исламдык идеологияны адамдардын аң сезимине дагы сиңирип, дагы мындан ары да уулантып жүрүп отурсаңар, кийин бир убакыт келгенде, эгерде силердин логика боюнча карай турган болсок, анда аякты да барып ушинтип каса баштайсыңарбы? Анткени силердин логика боюнча мусулмандар жаткан жерге башка диндегилер жатпаш керек да. Ал эми ал жерде болсо дээрлик чоң диндердин өкүлдөрү баары жатат. Буддист, христиан, иудей, мусулман бардыгы бир жерде. Аякты да казасыңарбы? Жок, аякты каспайбыз десеңер, анда жооп бергилечи. Эмне себептен жөнөкөй карапайым адамдардын сөөгүн чөйлөрчө улам-улам касып арга жака сүйрөп жүрөсүңөр? Ушул мыйзамга эле эмес, жөн эле адамдык абийирге ылайык келеби? Ойлоңгулачы шуну. Бийликтегилер, анан молдолор. Ошону менен биргеле мен ушул бүгүнкү айткан видеону элдин астына алып чыгып, элге дагы суроо бергим келет. Карапайым эл, ойлоңгулачы, ушул туурабы? Бул динге дагы, мыйзамга эле эмес, жөн эле такыр кудайсыз деген адамдын абийирине дагы ылайык келбеген иш да. Ушул суроого жооп бергилечи.